Экинчи бөлүм. Нундун уулу Жашия Шитимден эки чалгынчыны жашыруун жиберип жатып, аларга барып жерди жана Жерихону көрүп келгиле деди. Экөө жөнөп кетти да Рахаб деген бузулган аялдын үйүнө келип, ошол жерде түнөп калышты. Ошондо Жерихо падышасына түндө бул жака Исраил уулдарынан кишилер жер чалууга келишти деген кабар жетти. Жерихо падышасы бузулган аял Рахабка мындай деп айттырды: "Сенин үйүңө келген кишилерди бизге чыгарып бер, анткени алар биздин бардык жерлерибизди байкаганы келишти." Бирок аял ал эки кишини жашырып койду да: "Мага кишилердин келгени чын, бирок алардын кайдан келгенин билген эмесмин. Алар күйгүм киргенде дарбаза жабылаарда кетип калышкан. Кайда кетишкенин билбейм. Тезирээк артынан куугула, аларды кууп жетесиңер" деди. Өзү болсо аларды үйүнүн үстүнө алып чыгып, үйүнүн үстүндө жаткан зыгыр боолорунун арасына жашырып койду. Куугунчулар аларды Иорданды карай кеткен жол менен дарыянын өткөлүнө чейин кууп кетишти. Куугунчулар чыгып кетер замат дарбаза бекиди. Тигил эки киши жат электе аял үйдүн үстүнө чыгып, аларга мындай деди: "Теңир бул жерди силерге бергенин билем. Анткени силер бизге коркунуч туудурдуңар. Бул жерде жашагандар силерден коркуп жатышат. Анткени Мисирден чыкканыңарда Теңир силердин көз алдыңарда Кызыл деңиздин ортосун кургатканын, Иордандын ар жагындагы Аморлуктардын эки падышасы Сихон менен Окту кандай кылып кыйратканыңарды укканбыз. Бул жөндө укканыбызда жүрөгүбүз түшүп, силерге каршы турууга эч кимибиз батынбай калдык. Анткени силердин Кудай Теңириңер жогорудагы асмандын да, төмөндөгү жердин да Кудай экен. Ошондуктан мен силерге райым кылгандай, силер да атамдын үйүнө райым кылабыз деп Теңир менен ант бергиле. Атамды, энемди, ага инилеримди, эже сиңдилеримди жана алар менен жашагандардын бардыгын тирүү калтырып, жаныңарды сактап калабыз деп мага ишенимдүү белги калтыргыла." Ал кишилер аялга мындай дешти: "Эгерде силер бул ишибизди ачпасаңар, силердин ордуңарга биздин жан кыйылсын. Теңир бизге жерди бергенден кийин биз сага райым жана адилеттик кылабыз." Аял аларды аркан менен терезеден түшүрүп койду, анткени анын үйү шаар дубалында болчу. Ал дубалда жашачу. Аял аларга: "Куугунчулар алдыңардан чыгып калбашы үчүн тоого бара тургула. Силерди кубалап кеткендер кайрылып келгиче 3 күн ошол жерде жашына тургула. Андан соң жолго чыксаңар болот" деди. Тигил кишилер аялга мындай дешти: "Эгерде мындай кылбасаң, анда биз сага берген антыбыздан бош болобуз. Биз бул жерге келгенде бизди түшүрүп койгон терезеңе бул кызыл арканды байлап кой да атаң менен энеңди, бир туугандарыңды, атаңдын бардык урук тууганын үйүңө чогулт. Эгерде үйүңдөн бирөө сыртка чыга турган болсо, анын каны өз мойнунда болот. Анда биз сага берген антыбыздан бош болобуз. Ал эми сенин үйүңдөгү адамга бирөөнүн колу тийсе, анда анын каны биздин мойнубузда. Эгерде сен биздин бул ишибизди ача турган болсоң, анда дагы сага берген антыбыздан бош болобуз." Аял аларга: "Силер айткандай болсун" деди да аларды кое берди. Алар жөнөп кетишти. Аял болсо кызыл арканды терезеге байлап койду. Алар жөнөп кетишип тоого келишти да аларды кууган куугунчулар кайрылып келгенче 3 күн ошол жерде болушту. Куугунчулар аларды жолдордун баарынан издеп таппай коюшту. Ошентип ал эки киши артка кайрылып, тоодон түшүп, Иордандан өтүп, Нундун уулу Жашияга келди. Эмне болгонун баарын айтып берди. Алар Жашияга: "Теңир ал жердин баарын бизге бериптир. Ал жерде жашагандардын баары бизден коркуп жатышыптыр" дешти. 122 забур. Асманда жашаган Кудай сага көз чаптырам. Мына, кулдардын көздөрү мырзаларынын колдорун карагандай, күңдөрдүн көздөрү мырзайымдарынын колдорун карагандай, биздин көзүбүз да Кудай Теңирибиз бизге качан райым кылат деп аны карап турат. Райым кыл бизге Теңирим, райым кыл, анткени биз жетишээрлик эле жек көрүндү болдук. Биздин жаныбыз менсингендердин шылдыңына, текеберлердин кордугуна жетишээрлик эле тойду. 123 забур. Теңир биз менен болбогондо деп айтсын Исраил. Теңир биз менен болбогондо бизге каршы чыккан адамдар бизди тирүүлөй жутуп коюшмак. Алардын каары бизге каршы жаалданганда бизди суулар басып калмак. Ташкындаган суулар жаныбыздын үстүнөн өтмөк. Биздин жаныбыздын үстүнөн долуланган суулар өтмөк. Теңирге даңк, ал бизди алардын тиштерине жем кылган жок. Биздин жаныбыз аңчынын торунан кутулган канаттуудай кутулду. Тор айрылды. Биз кутулдук. Биздин жардамыбыз асман менен жерди жараткан Теңирдин ысымында. 124 забур. Теңирден үмүттөнгөн адам Сион тоосу сыяктуу ордунан жылбайт. Түбөлүк турат. Тоолор Иерусалимди курчап тургандай, Теңир өзүнүн элин мындан ары түбөлүк курчап турат. Анткени Теңир ыймансыздардын таягын адил адамдардын жеринин үстүндө калтырбайт. Болбосо адил адамдар колдорун мыйзамсыз ишке сунушат. Ак ниеттерге жана жүрөгү тазаларга райым кыл Теңирим. Өздөрүнүн кыйшык жолдоруна азгырылгандарды болсо, Теңир мыйзамсыз иш кылгандар менен кошо калтырсын. Исраилга тынчтык болсун.
62 bölüm. Сион үчүн унчукпай калбайм. Иерусалим үчүн басылып калбайм. Анын чындыгы жарык сыяктуу чыкпайынча, анын куткарылуусу күйүп турган чырактан сыяктуу болмоюнча унчукпай калбайм. Басылып калбайм. Ошондо элдер сенин чындыгыңды, бүт падышалар сенин даңкыңды көрүшөт. Сени Теңирдин оозунан чыккан жаңы ысым менен аташат. Сен Теңирдин колунда даңктын таажысы болосуң. Кудайыңдын алаканында падышанын таажысы болосуң. Мындан ары сени Кудай таштап кеткен эл деп аташпайт. Сенин жериңди чөл деп аташпайт. Сени ал Теңирдин ырайымына ээ болгон эл деп, жериңди болсо күйөөсү бар деп аташат. Анткени Теңир сага ырайым кылат. Жериң никелешип кошулат. Жигит кыз менен никелешкендей, уулдарың сени менен никелешет. Күйөө колуктусуна кубангандай Кудайың сага кубанат. Иерусалим, мен сенин дубалдарыңа күнү түнү үнү басылбаган сакчыларды койдум. О, силер Теңир жөнүндө эске салып тургандар, үнүңөр басылбасын. Теңир Иерусалимди калыбына келтирмейинче, Иерусалимди жер жүзүндө даңктуу кылмайынча анын алдында үнүңөр басылбасын. Теңир өзүнүн оң колу менен, өзүнүн күчтүү, каруу булчуңу менен ант берди. Мындан ары душмандарыңа эгиниңди жем кылбайм. Жат элдин уулдары сенин мээнеттенип тапкан шарабыңдан ичпейт. Бирок эгин жыйнагандар нан жеп, Теңирди даңкташат. Жүзүм тергендер менин ыйык жайымдын короосунда шарап ичишет. Өткүлө, дарбаз аркылуу өткүлө. Элге жол даярдагыла, тегиздегиле, жолду тегиздегиле, таштарды алып салгыла, элдер үчүн туу көтөргүлө. Теңир жер кыйырына чейин жар салып жатат. Сиондун кызына сенин куткаруу үчүн келе жатат. Анын сыйлыгы өзү менен, анын жазасы өзүнүн алдында деп айткыла. Аларды ыйык эл, Теңирдин куткарылган эли деп аташат. Сени болсо табылган, ташталбаган шаар деп аташат. 10 бөлүм. Иса 12 шакиртин чакырып алып, аларга ар түрдүү ооруларды, ар кандай кеселдерди айыктырууга жана жиндерди кууп чыгарууга бийлик берди. 12 элчинин ысымдары мындай: Петр деген ысым коюлган Шимон, жана анын бир тууганы Андрей, Зебедейдин уулдары Жакып менен Жакан, Филипп жана Бартоломей, Томас жана салык жыйноочу Матай, Алпей уулу Жакып жана Тадай деген да ысымы бар Лебе, Кааналык Шимон жана Исага чыккынчылык кылган Жүйүт Искариот. 12 шакиртин жиберип жатып, Иса мындай буйрук берди: Бутпарастардын жерине барбагыла, Самариялыктардын шаарларына кирбегиле. А дегенде Исраил элинин адашкан койлоруна баргыла. Барганыңарда асман падышачылыгынын жакындаганын жарыялагыла. Оорлууларды, пес оорлууларды айыктыргыла, өлгөндөрдү тирилткиле, жиндерди кууп чыгаргыла. Бекер алдыңарбы? Бекер бергиле. Белиңерге алтын да, күмүш да, жез тыйын да түйүп албагыла. Жолго түйүнчөк да, эксира кийим да, чарык да, таяк да албагыла. Анткени эмгектенген адам ичип жегенге акылуу. Кайсы гана шаарга же кыштакка барбагыла. Ал жерден ылайыктуу бирөөнү сураштырып таап, кеткениңерче ошонукунда калгыла. Үйгө киргенде саламдашып, бул үйгө тынчтык келсин дегиле. Эгерде ал үйдө тынчтыкты кабыл алууга татыктуулар болсо, тынчтыгыңар аларга келет. Эгерде татыктуулар жок болсо, тынчтыгыңар өзүңөргө кайтып келет. Ал эми ким силерди кабыл албаса жана сөзүңөргө кулак салбаса, ал үйдөн же ал шаардан чыгып бара жатканыңарда бутуңардагы чаңды күүп койгула. Силерге чындыкты айтып коеюн, сот күнү ал шаарга караганда Содом менен Амор шаарларына жеңилирээк болот. Мен силерди кашкырлардын арасына койлорду кое берген сыяктуу жиберип жатамын. Ошондуктан жылаандай акылдуу, көгүчкөндөй жөнөкөй болгула. Адамдардан сак болгула. Анткени алар силерди сотко беришет жана синагогаларында уруп сабашат. Мен үчүн силерди башчылардын жана падышалардын алдына алып барышат. Ошентип силер аларга жана бутпарастарга мен жөнүндө күбөлөндүрөсүңөр. Силерди кармап беришкенде, эмнени айтабыз, кантип айтабыз деп тынчсызданбагыла. Эмнени айтуу керек болсо, ошол учурда силерге берилет. Анткени силер эмес, силер аркылуу атаңардын руху сүйлөйт. Бир тууганын атасы баласын өлүмгө кыят. Балдары ата-энелерине каршы чыгып, аларды өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн баарына жек көрүндү болосуңар. Ким акырына чейин чыдаса, ал куткарылат. Силерди бир шаардан кубалашса, башка шаарга качкыла. Силерге чындыкты айтып коеюн, силер Исраилдин бардык шаарларын айланып чыкканыңарча эле адам уулу келип калат. Шакирт өз устатынан, кул өз кожоюнунан жогору эмес.
Шакиртке өзүнүн устатындай, кулга өзүнүн кожоюнундай болуу жетиштүү. Эгерде үй ээсин Белзебул дешсе, анда үйдөгүлөрүнө андан бетер жаман айтышпайбы? Ошондуктан алардан коркпогула. Анткени ачылбай калчу жашыруун эч нерсе жок, билинбей калчу эч бир сыр жок. Силерге караңгылыкта айтканымды, силер жарыкта айткыла. Акырын айтканымды там үстүнөн жарыялагыла. Денени өлтүрүп, бирок жанды өлтүрө албагандардан коркпогула. Жанды да, денени да оттуу көлдө өлтүрө ала тургандан корккула. Эки таранчы бир аз сарые келе сатылат эмеспи? Бирок атаңардын эркисиз алардын бири да өлбөйт. Ал эми силердин башыңардагы чачыңар да саналуу. Ошондуктан коркпогула. Силер топ таранчыдан кымбатсыңар. Ким мени адамдардын алдында ачык тааныса, мен да аны асмандагы атамдын алдында ачык тааныйм. Ким адамдардын алдында менден баш тартса, мен да асмандагы атамдын алдында андан баш тартам. Мени жер үстүнө тынчтык алып келди деп ойлобогула. Мен тынчтык эмес, кылыч алып келдим. Анткени мен баланы атасынан, кызды энесинен, келинди кайненесинен бөлүү үчүн келдим. Адамдын душманы өз үйүндөгүлөрү. Ким атасын же энесин менден артык сүйсө, ал мага татыктуу эмес. Ким уулун же кызын менден артык сүйсө, ал мага татыктуу эмес. Ким мени өз айкаш жыгачын алып ээрчибесе, ал мага татыктуу эмес. Ким өз жанын аяса, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким мен үчүн өз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат. Ким силерди кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ким мени кабыл алса, ал мени жиберген Кудайды кабыл алган болот. Ким пайгамбарды пайгамбар катары кабыл алса, ал пайгамбардыкындай сыйлык алат. Ким такыбааны такыба катары кабыл алса, ал такыбааныкындай сыйлык алат. Ким менин ушул жөнөкөй шакирттеримден бирине, ал менин шакиртим болгон үчүн бир чөйчөк муздак суу берсе, силерге чындыкты айтып коеюн. Ал сыйлыксыз калбайт.